Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдемовна тааныштырам. Баткендин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. 27-июнь күнү Баткен районунун жаңы жер чек бужум айылдарында, Баткен шаарында, Чет булак келечек кварталдарында саат 8:00-дөн 17:00-гө чейин электр энергиясы өчүрүлөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасынан маалымдашты. 27-июнь күнү Баткен көмөкчү чордонунда кезектеги күз-кыш мезгилине даярдык көрүү максатында оңдоп түзөө жумуштары аткарылат. Баткендин 1 район жана 3 айылына өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кадамжай районунда, Лейлек районунун Катыраң жана Лейлек айыл аймактарында жана Баткен районунун Актатыр айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Учурда аталган район аймактарда катталган селдин кесепеттерин жоюу жана башка кечиктирилгис иштер жүрүп жатат. 24-июнь күнү Баткен облусунун Баткен, Лейлек жана Кадамжай райондорунун аймактарында катуу жааган жамгырдан сел жүргөн. Баткен облусунда 50 миллион долларлык долбоор ишке ашырылууда. Баткен облусунун климатка туруктуу айыл чарбасы үчүн жергиликтүү аракеттер жана маалыматка негизделген суу ресурстары комплекстүү башкаруу долбоору ишке ашырылууда. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Аталган долбоор Корея эл аралык кызматташтык агенттиги жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен Баткен облусунун ортосунда ишке ашырылып жатат. Долбоордо суу таңкыстыгын жеңилдетүү маселелерине көңүл бурулат. Сууну үнөмдөп пайдалануу, тамчылатып суугаруу ыкмасын жайылтуу, суу жетпеген дың жерлерди өздөштүрүү каралууда. Долбоордун баасы 50 миллион АКШ долларын түзүп, 5 жылда ишке ашыруу пландалган. Белгилей кетсек, долбоорго Баткен, Кадамжай жана Лейлек райондорунун бир катар айыл өкмөттөрү пилоттук негизинде тандалган. Электрондук тамекиге байланыштуу мыйзам долбоору 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында электрондук тамекини сатууга тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Мыйзам кабыл алынса, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Улан Кимсанов бажы кызматы өлкөгө электрондук тамекини алып кирүүлөрдү толук токтотууга күчү жетерин белгиледи. Ошентип, талкуунун жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору 2 жана 3 окууларда кабыл алынды. Белгилеп кетсек, депутат Шайырбек Ташиев электрондук тамекини ташып кирген жеке жактарга 150 000 сом, юридикалык жактарга 250 000 сом, ал эми аны колдонгондорго 10 000 сом айып салуу каралганын белгиледи. Кызыл коому селден жабыркагандарга жардам көрсөттү. Кызыл коому күнүмдүк турмушка керектелүүчү буюмдарды ээлүү үй-бүлөгө тапшырды. Белгилеп кетсек, 24-июнь күнү жаандан улам Кадамжай районунун Исхак айыл аймагынын Жеңиш айылында 61 турак үйдүн селдин суусу каптаган. Мындан улам жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлгөн. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.